Эми ушундай экен, таухид ушундай негиздүү экендигини билгенибизден кийин ар бир ахли сүнна ва жамаат адамга, ушуну билген, түшүнгөн адамдарга төмөнкү нерселер милдет болот. Эң биринчиден адамдарды дават кылганда, элди дават кылганда эң биринчи таухидке чакырыш керек. Адамдарга эң биринчи ушу ыхластуулукту жалгыз Аллах үчүн биздин бул жашоодогу жашообуздагы, өлүмүбүздагы, кыймыл аракетибиздагы ар бир кыймылыбыз калыс Аллахты разылык кылуу үчүн болуш керек. Биз Аллахтын кулубуз, Аллахты разы кылуу үчүн бул жашоодо жашап атабыз деп, ошол максатты таухидти түшүндүрүш керек адамдарга. Эң биринчи ошол нерсеге чакырыш керек. Адамдарга кулк мүнөз, адеп ахлак, дагы бир нерселерди, жихад, дагы такфир, ошондой нерселер эмес. Эң биринчи үйрөнө турган нерсе, адамдарды чакыра турган нерсе, жалгыз Аллах Таалага кулчулук кылайлы, ыхластуулук менен Аллахтын разылыгын көздөгөн абалда гана Аллах Таалага сыйынайлы деп, ушул нерсени адамдарга түшүндүрүш керек. Эгерде ушул нерсе түшүнө турган болсо, адам баласы башка нерселерди кабыл кылат. Диндин башка нерселеrini, эгерде адам баласы бул жашоодон максаты Аллахты разы кылып өтүү экен, Аллахты разы кылсам акыретке барганда түбөлүктүү мен жыргалчылыкта болот экенмин. Эгерде Аллахты разы кылбай өлө турган болсом, барар жерим тозок болот экен деп, ушул максатты жашоодон түшүнө турган болсо, иншалла башкаларын кабыл кылат. Экинчиден, илим талап кылуучулар. Илим талап кылуучулар эң биринчи үйрөнгөнө турган илимди үйрөнүп, жөн эле үстүрттөн эмес, икир-чикирине чейин үйрөнө турган илим бул таухид илими. Кээ бир илим талап кылуучулар бар, кээ бир адашкан жамааттарда бар, көпчүлүгү илим талап кылуучулар. Араб тилинин грамматикасын 5 жылда, 10 жылда окушат. Бирок таухид жөнүндө сурасаң эчтеке билбейт. Жахил таухид жөнүндө. Дагы бир фик илимини, бир мазхабтын боюнча бир фик китебин ушунча жыл окуган, таухид жөнүндө эчтеке билбейт. Ушу демек илим талап кылганда эң биринчи талап кылуучу, жөн эле талап кылбастан катуу көңүл буруп талап кылуучу илим бул таухид илими. Анткени бул Аллахтын акысы. Сен фиктин баарын үйрөнүп алсаң да бир мазхаб менен, Аллахтын акысы болгон таухидти билбесең, анда жахил бойдон өлөсүң анда. Грамматиканы 10 жыл окуп алдың, бирок таухидти билбесең, анда жахил бойдон өлөсүң. Аллахтын акысыны билбей жатсаң, сени жараткан, сага ырыскы берген Аллахтын акысыны билбей жатсаң, бул чыныгы жахилдик. Имам Шафии рахмаулла айтат: "Мен талаба ал-илма фальюдаккик фи лиалла язхаба дакикан илми." Кимде ким илим талап кылган болсо, аны икир-чикирине чейин тактап, жакшылап үйрөнсүн дейт. Эмне себептен? Ошол мындай өтө жандай назик болгон илимдин көп маселелери кетип калбаш үчүн, жоголуп кетпеш үчүн дейт. Көпчүлүгүбүз аз таухидти билебиз дейбиз, ахли сүнна ва жамааттын ичинде да. Бирок үстүрттөн эле билесин. Бир адамдардын кылып аткан иштерини практика жүзүндө кылып атканы эмне? Бул ширкпи, ширк эмеспи десең билбейт. Таухидти 4 эрежени окудум дейт, 3 негизди окудум дейт, китап таухидти окудум, таухид жөнүндө көп эле укпадыкпы дейт. Жөнөкөй эле бир адам мен мындай кылдым, эмне болот, ширк болобу, ширк болбойбу десе, ошону практика кылып колдоно албайт. Илим алган адам, илим талап кылуучу адам өзгөчө таухид илиминде ошондой үйрөнүш керек. Бир адам бир сөзүн айткан болсо, ошо ширк ыктымалы бар. Ушул ширк болдубу, болбоду. Бир адам бир амал кылып аткан болсо, бул кылып аткан эмне? Ширкпи, ширк эмеспи? Ошонун ар бирини салыштыра биле турган болуш керек. Туура салыштыра биле турган болуш керек. Көпчүлүгү жакшы үйрөнбөй туруп эле ширк эмес амалдарды дагы ширк кылып салат. Кээ бирлери ширкти дагы ширк эмес дейт. Ал жакшы үйрөнбөгөндүгү үчүн.